Муфтий дин ишмерлерине эмнени эскертти? Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси Абдулазиз Закиров дин ишмерлерине финансылык иштерди мыйзамга ылайык жүргүзүү керектигин эскертти. Бул тууралуу ал Ош шаарында жергиликтүү имамдар, диний кызматкерлер менен өткөн жыйында айтты. Муфтий имамдардын кызмат орду аманат экендигин айтып, аларды шариятка баш ийүү менен катар мыйзамга жана диний башкармалыктын уставына ылайык иштөөгө чакырды. Биз мыйзам үстөмдүгү өкүм сүргөн мамлекеттин жараны болгон соң өз ишмердүүлүгүбүздү, мисалы финансылык иштерди тиешелүү нормативтерге ылайык жүргүзбөсөк, ниетибиз калыс, оюбуз таза болсо да, бирок ал укуктук жактан жаңылыш болуп калат, дейт Закиров. 23 майда Ош шаарынын казысы Мирлан Токтомушев жана бир диний кызматкер кармалганы белгилүү болгон. УКМК алардын кармалышы казиятта мыйзамсыз акча чогултуу фактылары менен байланыштуу экендигин билдирген. Бир күндөн кийин Токтомушев үй камагына чыккан. Ош шаардык соту казынын туруктуу жашаган жери, 2 өспүрүм баласы бар экендиги, соттолбогондугу жана саламаттыгы эске алынганын кабарлаган. Бул окуядан кийин Мирлан Токтомушев кызматынан алынып, Ош шаарынын казысы болуп Самидин Атабаев тайындалган.